Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдагы көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымда көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн көтөрүп турган тема бул деген эң кызыктуу тема. Анткени бардык жаңылыктар боюнча, Ливан жана Сириядагы жаңылыктар боюнча Америка тарапташ күчтөр өзүнүн ишин, өзүнүн саясатын өткөрүп жатат. Негизгиси эмне болуп атат азыр? Ливанда Хезбалланын күчтөрүн, Сириянын ХТШ-сы, ошол Мухаммед Аш-Шара Аль-Жуланинин күчтөрү атака кылышты жана катуу сокку беришти да. Атака кылып Сирия территориясынан жеринен барып, катуу сокку ошо Ливандын территориясына кылды. Хезбалланын бир нече аскер бөлүкчөлөрүн жок кылды. Анан кайра Сирияга кайтарды. Экинчи нерсе кызыктуусу бул деген Ливанда Жозеф Аун деген Ливандын куралдуу күчтөрүнүн башчысы президент болуп шайланды. Ливанда 2 жылдан бери президент шайланган эмес болчу. Анткени алардын мыйзамы боюнча президентти шайлаш үчүн парламенттин көпчүлүгү президентти шайлаш керек экен да. Анан албетте баягы Хезбалланын мүчөлөрү келип алып, өлкөнү экиге бөлүп жарып, ошо Хезбалланын башчысы негизи экинчи өкмөт пайда кылып, ошо Ливандын территориясында мамлекеттин ичинде мамлекет болуп алган. Анан албетте мамлекеттин ичинде мамлекет болгондон кийин мамлекеттин жарымын, коомчулуктун жарымын камтып алышкан. Жана ошо кичинекей шиит бөлүкчөлөр эл бар болсо дагы Ливанда ошол шиит бөлүкчө парламентке депутат болуп өткөн, шайлоолордон уткан. Жана президентти шайлаганда бир да кандидатка добуш бербей коюшкан. Мамлекет бөлүп жарылган. Мамлекетте бийлик жок болгон. Жана факт түрүндө эки бийлик отурукташкан. Биринчи бул Ливандын расмий өкмөтү, экинчи бул Хезбалла. Хезбалла негизи мүчөлөрү жарымы ливандыктардан, жарымы газалыктардан, жарымы ирандыктардан, дагы бир канча бир бөлүгү ошо ирактыктардан, сириялыктардан турган болчу. Анан ошол Ливандын Хезбалласынын эң көп баягы бөлүктөрү баары бир ирандыктардан жана газалыктардан турган. Анан мурунку газалыктардан, анткени газалыктар дагы бир ошо Израиль менен согуш болуп кеткенде Ливанга качкан жана Ливандан революция кылып туруп, ичи ара согушушкан Ливандын куралдуу күчтөрү менен, сепаратизм кылып. Жана ошол өлкөнү такыр талкалашына алып келишкен. Анан Ливандын территориясынан Хасан Насралла 2006 жылы Израилге соккуларды бергенде, Израиль дагы ошол Ливанга бомбаларды ыргытып атып, Ливанды талкалап салган, инфраструктураларын, шаарларын. Ошентип Ливандын багы ачылбай келаткан да. Акыркы 2 жыл президентсиз жашап аткан Ливан. Анан акырында бул жолу ошол Жозеф Аун Байдендин колдоосу менен, Байдендин түзмө-түз баягы жардамы менен, аскери акчалай жардам жана ошол чалгындоо кызматтарынын жардамы, маалыматтын жардамы менен акырында баарын ишендире баштады. Мен деген ошо Ливанда бир эле бийликти орнотом. Бул бир эле бийлик Хезбалланы жок кылам деди. Анан шииттер кичинекей бөлүгү бар болчу, депутаттар шииттер. Аларга барса, аларга добуш бербей койгон. 86 добуш алган. Анан кайра барып туруп ошол гарантия берген, кепилдик берген. Мен кепилдик берем, шииттердин кызыкчылыктары каралат, шииттер парламентке шайланат деп айткандан кийин алар кайра шайлашты. Кайра шайлашканда 90 добушту алды. Жозеф Аун ошо парламенттен, анткени парламент шайлайт, президентти Ливанда өзгөчөлүгү. Ошол менен президент болду. Президент болгон датасы эми бул 10 январь болуп атат да, 2025 жылдыкы. Анын убадасы мындай: Хезбалланы толук жок кылам. Хезбалланын активдүү члендер, баягы мүчөлөрүн кырабыз дейт. Хезбалланын баягы башка мүчөлөрүн эгерде тынчтыкка көнсө, анда куралдарын алабыз дейт. Куралдарын алып, куралды мындай көтөрүп жүрүүгө укуктуу бир гана Ливандын аскер бөлүктөлөрү, аскери
аскердик түзүмдөрү жана ошо баягы тынччылык орнотуучу укук коргоочу органдар гана татыктуу болот. Курал алганга, калгандарга курал алууга толук тыюу салынат жана жол берилбейт деген жарыя берди да. Ага Ливандын ушул согуштардан, ички жарандык согуштан чарчаган, тажаган башка ошол райондордун депутаттары добуш берди, макул болду. Эми сен айланай наун дейт. Ким сенин артыңда турат, Байден турат, ким турат? Ошо Ливандагы Хизбалланы жогот дейт. Анан Хизбаллада бир эле бийлик орносун дейт да. Хизбалла мамлекетте эле иштесин дейт. Анан ошо несебенен ушул мындай мандатты алгандан кийин Жозеф Оун аны аткарыш үчүн Израиль менен өнөктөштүгү бар, өнөктөштүк кылабыз дейт. Америка Штаттарынын аскерий баягы жардамын колдоосун күтүүдө. Жана ошо бүгүнкү күнү жаңы Сириянын өкмөтү менен иштегенге даяр дейт. Жаңы Сириянын өкмөтү Израиль менен өнөктөштүккө макул. Кошумча Америка Штаттарынын менен да өнөктөштүккө макул. Жана ошол Евробиримдиктен дагы жардамды алганга даяр болуп жатат. Ушундай жол менен ошо тынчтык орнойт экен. Аябай кызыктуу нерсе. Жана эмкиси дейт, эми Сауд Аравиясы ошо бүт ошо кошуналардын жардамы менен Йемендеги хуситтерди жок кылабыз деп жатат. Ошон менен толугу менен Ирандын ошо прокси армияларын жок кылган ачат араб өлкөлөр жана ошол европалык цивилизациялык өнүгүү жолго түшкөнү жатышат. Аябай кызыктуу нерселер болгону жатат. Жакынкы чыгыш согуштан тажадык дейт, бизге тынчтык керек дейт. Тынчтык үчүн баасына турбайбыз дейт. Кандай гана баасы жогору болбосун, ал баасын төлөгөнгө даярбыз дейт. Анан экинчи ошо жакынкы чыгышта согуш болбош керек деген ниетте турушат. Кандай дейсиздер? Туура кылганыбы же туура эмеспи? Израиль менен АКШ менен өнөктөштүк кылганы туурабы же туура эмеспи? Тынчтыкка умтулганы туурабы, туура эмеспи? Же согушту улантып, жихад кылып, ушу Израиль менен АКШны жоготуш керекпи? Кандай ойдосуздар да? Ушуну бир пикириңиздерди комментарийлерден бөлүшүп койгула. Жана ошол Газанын эли ушул абалда анын укугун эч ким коргогон жок. Анан кошумча дагы Америка Штаттары бирок ошо Израилде айтып атат, азыр Аун бийликке келди, Байдендин айтуусу да. Тез дейт, Израиль басып алган Ливандын баягы жергесинен аскерлерди чыгаргыла деген талап коюп атышат америкалыктар. Израиль болсо, ооба макул деп, ошол Ливанга кирип алган аскерлерди чыгаргысы жок. Ушундай абал. Кызыктай. Бирок эл тажады, эл айтып атат, бизге тынчтык керек, бизге иш керек, бизге экономика керек деп кыйкырып жатышат да. Ошо бүт согуш-погуштарды, Израиль Иран оюндарды токтоткула дейт. Тынчтык болсун дейт. Ливандын эли тажагансы дейт. Хизбалланы жоготкула дейт. Ошол нерсе эгерде орносо, демек аякта да бизнес активдүүлүк жогорулайт. Жакындагы Ливия мамлекетинде дагы тынчтык орношу мүмкүн. Бирок Иранга каршы дагы чоң согуш дагы эле алдыда болгондой. Дагы бир кошумча жаңылык, жакында эле ошо Талибан Афганистандан 14 пакистандык атомдук энергия жана атомдук бомбаларды жасаган жана тейлөгөн окумуштуу адистерди уурдашты, барымтага алышты жана бүгүнкү күнү аларды барымтага алып өз жерине алып барып, анан Талибандын атынан ошо алар кандайдыр бир өзүнүн кайрылуусун өз өкмөтүнө беришти. Талибандын бүт баягы сурагандарын жасап бергиле дейт. Бизди ошо мекенге кайтаргыла дейт жана ошону менен кандай талаптарды коюп аткандыгын азырынча баягы толук ала элекпиз. Кийин жакында бир жаңылыкка чыгат окшойт. Ошол нерсе кооптуу. Ишкерчилик өнүгөт окшойт. Ал жакка дагы Кыргызстандан экспорт кетирсе иш жүрчүдөй да. Ошону дагы ойлоштуруш керек. Эгерде тынчтык орносо, Кыргызстандан органикалык тамак аштар, иштетилген тамак аштар мындай жогору бааланган
ал жака кетиш керек. Ал жерде нефть, газ биротоло байыйт да. Алар байышат, Европага сатып, бизге болсо аяка экспорт уюштуруш керек да, кыргыз элибизге. Ошон үчүн экспорт кылыш үчүн бизнес план керек. Бизнес пландон үйрөнгүлө. QR код чыгат азыр, ошол QR код менен катталгыла, кат келет. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Пикирлериңерди жазгыла, кандай гана пикир болбосун, бүт пикирлерге комментарий талачалары ачык. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.